Assalamu alaikum, hurmatly görärmanlar. Biz Arslanbapta жүрөбүz. Men ушул Arslanbaptын жолдорун тартып коюуну чечтим. Азыр biz ушул Arslanbap айыл аймагы деп башталган жерден башталып, ушундай талкаланган жолдо келатабыз. Эми бир ушуга тийиштүү адамдардын көңүл бурбагандыгы таң калтырат. Мына биз туризмди өнүктүрөбүз деп атабыз. Ушундай жолдор болуп турса, каяктагы туризм болушу мүмкүн. Достор, бияка бир келген адам экинчи билбейм кандай ойдо калат бул жолду көргөндөн кийин. Эми ушуну бул элементардуу эле нерсе. Мисалы үчүн Сары Челек коругуна кирип аткан машиналар акча төлөп киришет. Ошол сыяктуу эле Arslanbapка келаткандагы ушул айыл аймактан баштап кирген жерден бир 50 сомдон болсо дагы алып кое турган болсо, ушул Arslanbap жолун базар коргонго чейин жөн эле мизилдетип жалтыраган асфальт кылып койсо болот. Эми ушуну карасаңар, тарс этиргизип көрүнгөн жерде аңдар, яма эптемей, эгерде кошуна мамлекеттердин ушундай Arslanbap сыяктуу айтылуу жери болсо, буну башкача кылып жасап коюшмакта. Тилекке каршы биздин айтылуу Arslanbapыбыздын жолу ушул. Бул Arslanbapка эле тиешелүү эмес, биздин Кыргызстандын көп эле жерлерине тиешелүү сөз болсо керек. Деги эле мындан бир жыйынтык чыгыш керек да, достор. Карагыначы эми ушул кантип болсун. Ар бир машинадан 50 сомдон чогултса деле миллиондогон машиналар келип атат. Ушул жол оңдолуп калат эле го. Ошого эмне бир биздин чоңдордун же бир мындай баш иштеген адамдар жокпу ушуну оңдой турган, карай турган? Бирдеке десе айтса эле силер ушундайды көрөсүңөр, анан жакшы нерсени көрбөйсүңөр. Эми көргөн нерсени айтасың да, зенин кейигеннен. Баары сонун болуп турса кантип эле айткың келет. Мына азыр Arslanbapка баратабыз, достор. Жол болсо ушул. Бул нерседен жыйынтык чыгыш керек. Биз сүйлөп эле калып калбай, айрыкча ушул туризмди өнүктүрөм деп аткан учурда биздин базар коргондо өтө мактана турган жерлерибиз деле азыраак эле. Ушул Arslanbapтан башка менимче айтылуу жерлерибиз деле жок. Райондун акими болобу, айыл өкмөттүн башчысы болобу Arslanbap айылынын, лесхоздор, туризм министрлиги баардыгы мындан жакшы жыйынтык чыгарып бир натыйжага келишибиз керек. Бул болбойт, достор, бул болбойт. Мындай жашоо мүмкүн эмес. Колдо бар нерсени мүмкүнчүлүктү толук пайдаланышыбыз керек. Мына алдыбыздан шагыраган автобустар кетип атат. Жолдор болсо ушундай жаман. Андан көрө ар бир акча бермек, ушул 50 сом, 100 сомдон десе деле акча чогулуп калмакта. Ошол бүгүнкү биздин Arslanbap жолунда айта турган оюбуз.